Чолпон Ата шаарында өткөн саммитке Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев катышты. Андан сырткары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан ардактуу конок катары чакырылган. Расмий жолугушуу болуп, чогуу сүрөткө түшкөндөн кийин өлкө башчылары кеңири форматта жыйынга киришти. Ардактуу коноктор, айымдар жана мырзалар, сиздер менен күнөстүү кыргыз жергесинде касиеттүү көлдүн жээгинде жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Кыргыз Республикасына кош келиңиздер. Өлкө башчысы сөзүнүн башында Түрк кеңешине Өзбекстандын кошулушу кеңешти эл аралык аренада көтөрүлүшүнө жакшы шарт берет деп белгиледи. Андан соң саммиттин жүрүшүндө Кыргызстандын президенти бул кеңештин алкагында инвестициялык жана экономикалык кызматташтыгын тереңдетүү зарылдыгы бар экендигин айтты. Кыргыз Республикасы деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок өлкө катары чыгыш менен батыштын ортосундагы сооданы толук байланыштырган транспорттук маршруттарды ийгиликтүү өнүктүрүүгө кызыктар. Бул жакта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу долбоору абдан маанилүү. Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев бул кеңештин төрагалыгын Кыргызстанга өткөрүп, түрк мамлекеттеринин интеграциясы өз багытын тапты деп белгилеп өттү. Өлкө башчынын айтымында бул кеңеш жаралгандан бери түрк өлкөлөрү бир нече эки жактуу кездешүүлөрдү өткөргөн соң мындай иш-чаралар өз жыйынтыгын алып келди. Аталган үрдүс элдеримиздин арасындагы сауда экономикалык Бул кеңеш түрк мамлекеттеринин ортосунда соода экономикалык катнаштарды кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Тактап айтканда 2015 жыл менен салыштырганда түрк мамлекеттеринин арасында соода айланышынын көлөмү 2017 жылы 22% артты. Муну менен бирге мамлекеттердин ынтымакташтыгына бул кеңеш жакшы шарт түзүп берди деп белгилеп өткүм келди. Маңызы зор Ортолук Азия мамлекеттери ынтымакташтыгынын жаңа белеске көтөрүлгөнүн атап өткүм келеді. Ал эми Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган бул саммитке катышкан мамлекеттерди Фетхуллах Гүлендин кыймылына каршы чара көрүүгө чакырды. Түрк элинин лидери белгилегендей, Түркия бул уюмдан запкы көргөн. Мындай окуялар кайталанбашы үчүн башка өлкөлөр сабак алышы керектигин билдирди. Мындан тышкары Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолуу Карабак маселесин көтөрдү. Буга байланыштуу Алиев аймактык коопсуздук маселелерди, жаңы тобокелчиликтерди талкуулоону сунуштады. Белгилей кетсек, кийинки саммит катышуучулардын чечими боюнча 2019 жылы Азербайжандын борбор шаары Бакуда өтмөкчү. Эске салсак, түрк тилдүү мамлекеттердин саммити 2010 жылы расмий түрдө ишин баштаган. Кундуз Кадатаева, Кудайберди Дыйканов, Прайм жаңылыктары.